өлүмдүн бар экенин билип туруп көп күлгөн кишиге таң калам деген. Бир күнү өлөбүз, бул дүйнө бүтөрүн билип туруп, ушул дүйнөгө кызыккан кишиге таң калам дейт. Акыретте сурак болорун билип туруп, байлыкка кызыккан кишиге таң калам дейт. Байлыкты кууган кишиге. Шайтандын душман экенин билип туруп ага моюн сунгандан таң калам. Тозоктун бар экенин билип туруп, мен күнөө кылганга таң калам дейт. Байлык Кудай Таала берсин, бирок жүрөгүңөргө эмес, колуңарга менен чөнтөгүңөргө берсин материалдык байлык. Байлык менен кошо берешендикти берсин. Анын эсеби сурагы болот. Даяр келген байлыктан корккула. Күркүрөп келген байлыктан корккула. Эгерде зекет илимин билбесең, садак илимин билбесең, алмайдын бермеyi бар, акыреттеги жооп илимин билбесең, 4 суроонун бири ушул. Байлыгыңды кайдан таптың, кайда короттуң? Тапсаңар да Кудай адалдан берсин, адалга кетирсин. Бул өтө маанилүү. Бирок руханий байлыкка Кудай чек бербесин.